тилекке каршы биз мындай саясатты колдой албайбыз, мындай премьер-министрдин колдой албайбыз. Негизинен түшүнүгү жок экен. Налогдор эмнеге чогулат? Налогдун мындайча айтканда өзүнүн табыйгысы кандай, кайсы учурларда кандай болот экендигин, түшүнүгү жок экендигин бүгүн көрсөттү. Андан сырткары мисалы жолдор энергетика деген өзүн актабайт дегени, акча түрүндө актабайт дегени бул абдан туура эмес да. Мамлекет деген бул деген силерге бизнес эмес да. Силер же бизнести алгыла, же мамлекетти тандагыла. Мисалы билим берүү деле актабайт деп айтыш мүмкүн да. Мисалы акча мугалимге мисалы мен 500 сом берсем, мугалим мага 1000 сом бермек беле. Андай болбойт да. Мугалим мага билим берет. Ал билим болсо көп жылдан кийин балким да, мен аны көбөйтүп ал деген миллиардтарда гана алып келиш мүмкүн да. Мындай Акылбек Жапаров туура эмес түшүнүп атат. Несе бүт эле айтып аткан сөздөрү жанагындай бизнес катары көрүп атышат да. Бизнес катары көрүүгө туура эмес. Мисалы ошол эле учурда налогдордон освобождение болуш керек, жана частный детский сад, частный школа дегенин баары такыр налог төлөбөш керек. Эмне үчүн? Налог төлөчү эмес илгери. Азыр болсо ушуну кайра сунуштап атышат да, төлөсүн депчи. Эми мисалы бүт детсадтардын баарын алып туруп, булар жеке менчикке өткөрүп туруп, алардын баарын бузуп, алардын ордунда башка нерселерди куруп, сатып, бүгүнкү күндө балдар детсадтарга бара албай жатышат. Анан башкалар мисалы кимдин балким педагогикалык билими бар болуп, эжелер өзлөрү мына эки этаж үйлөрдү арендага алып, арендасын төлөп, ошоктан балдарды 5, 6, 7, 8 миң сомго бир баланы алып, анын жарымысы ошолорго эле кайра кетип, араң ушундай иштерди жүргүзүп жатканда, коомго дагы мамлекетке жардам берип, аларга дагы налог киргизебиз депчи. Бир дагы мамлекетте садиктерден налог албайт. Бул уятта негизи. Садиктен налог алат деген бул кантип болсун? Эгерде садиктерден мисалы прибыль болсо, алардын ошо иштеп атканынан, ишмердүүлүгүнөн кандайдыр бир жакшы экономикалык профит ала турган болсо, анда мен ойлойм, бизнеске шыгы бар Акылбек Усенбекович гостиницаларды эмес, базарларды эмес, мистерди эмес, так ошондой детский садтарды ачып жүрмөк анда. Ошон үчүн бизде бир дагы саясатчынын, бир дагы неменин детский садтары жок. Ошон үчүн бул ачык эле көрсөтүп турат да. Эмнеге жок? Анткени бул эффективдүү эмес. Анткени ал акча алып келбейт. Бул деген алардын для души их, для настроения, ал өзлөрүнө жагат. Ошон үчүн аларга наоборот биз көмөк көрсөтүп жардам бериш керекпиз. Ошо менен бирге биз мамлекеттик билим берүү системасын, мамлекеттик детский садтарды көбөйтүүгө аракет кылыш керекпиз да. Кийинки маселе өзүнүн сүйлөп атып, өзүнүн речинде мен такыр бир эле нерсени түшүндүм да, өкмөттүн түшүнүгү жок. Тышкы саясат боюнча, ички саясат боюнча дагы ошол кезде дагы мына айтып атат, только налогдорду дагы бюджет деле айтып туруп алды да. Бирок ошол эле учурда экономика боюнча айта кетсек, мен көп жылдан бери эле сунуш кылып дагы айтып келатам. Бизде экономика жаатында билесиңер, илгери союз кезинде экономика эмне үчүн болчу? Анткени плановый хозяйство болчу да, плановый хозяйство. Азыр андай жок. Бизде сода эле бар да, сода. Сода деген эмне? Сатып алуу, кайра сатып салуу. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда сода министрлиги жок, же сода боюнча иштерди жүргүзгөн бир кандайдыр бир мамлекеттик кызмат жок. Бирок экономика Кыргызстанда жок, бирок экономика министрлиги бар. Бул негизинен туура эмес да. Эмнеге? Мисалы Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан бал, билесиңер, ошол эле Малайзия, ошол эле Саудовская Аравия, ошол эле башка жерлер балдын бир кашык бал $5 чейин барат, 5-6 долларга чейин барат. Бизде болсо бир банка бал 300 сомго сатылып атпайбы, урматтуу туугандар? Бир $5 бизде 1 килограмм алып атсак, ал жакта бир кашыкты $5 сатып атат. Ошон үчүн биз соода министрлиги ошо ассоциациялар түзүш керек, ошондой перерабатывающий хозяйстволор түзүш керек. Кийин ошолорду деген поиск рынка сбытов болуш керек да. Ошолорду кантип биз өзүбүз өндүрүп аткан, бүгүнкү күндө бизде өндүрүп аткан фермерлер ошолордун продукциясын сатып бергенге жардам бериш керек да, ошол организацияларда, ошол мамлекеттик кызматкерлер. Бүгүнкү күндө бизде мисалы ошол эле айыл чарба министрлигинде 5000 киши алектенип, кандай эмне кылышат, эмне жумуш кылышат деген маселе
кайра коомдо көтөрүлүп жатат. Ошонун боюнча дагы мындайча айтканда перепрофилировать этип иштетсе болмок. Айтарым деген мына өкмөткө көп сунуштарды бере алабыз. Мен Акылбек Жапаровду жакшы көрбөйм, мен ал кишини эсептейм бюджетке дагы, мамлекетке дагы кандайдыр. Мен ойлоп жүрчүмүн, балким анын экономикалык бир кандай немелери бар депчи, түшүнүгү бар деп. Бирок бүгүн мен аны угуп туруп, мен аны түшүндүм. Бул кишинин экономикалык түшүнүгү, макроэкономиканы 100% билбейт экен, микроэкономиканы билбейт экен, межотраслевой балансты түшүнбөйт экен. Ал кишинин сөзлөрүнүн дагы түшүнүктүү болуп калды да, сөзлөрүнүн. Ал киши жанагы Фридрих Хайектердин, ошолордун башкалардын последовательдери экенин, жана Адам Смит, ал киши 1500 жылдары жашап өткөн киши болчу. Ал саясат 100 жолу алмашып, бүгүнкү күндө антикризисный мералар совсем башка. Биз ошо илимий жактан дагы, башка жактардан дагы карап, аракет кылып чечкенге караш керек болчубуз да. Бирок андай тилекке каршы бүгүнкү күндө жок. Буга жок. Мен ошон үчүн айтат элем да, Садыр Жапаровго да кайрылат элем президент катары. Сиз карап көрүңүздөр, бул кишинин компетент, балким сиз эконом факт, мен карап көрдүм, сиздин билимиңиз боюнча экономический эч нерсе жок экен. Балким сиз жанагындай сулуу айтса 400 миллиард же дабедемке десе ал жакшы угулушу мүмкүн. Нуржигит Кадырбеков айтып кетти, иман сабагын киргизели деп. Мен айтат элем, жакшы, ошого менен бирге экономика сабагын дагы киргизсек жакшы болот эле мектептерденчи. Анткени ар бир адам түшүнүш керек да, хотя бы базовое понимание экономики должно быть у всех. Потому что азыркы учурда мына айтылып аткан нерсени бүт болбойт да эч нерсе. Анткени экономика деген акча жөнүндө эмес. Экономика деген мамлекеттин структурасы жөнүндө да. Мамлекеттин структурасы элдин эмне жейт, эмнеде айдайт, эмнеде иштейт, эмне менен алектенет деген жөнүндө. Финансы болсо бул такыр башка. Ошон үчүн финансы и экономика бул эки башка нерсе. Бүгүнкү күндө Акылбек Жапаров финансыны гана издеп жатат, экономика менен алек эч нерсе жок болот. Бирок булардын финансы издөө жолу акыркы калган биздин немелердин баарын бузууга гана жол. Ошол эле мен жана айтып аткан инфляция, булар көздөп аткан инфляция, булар алып бараткан саясат, жана көптөгөн налогдорду чогултуп кайра неметкен. Бул деген сомду дагы сум кылып салат. Эртең Өзбекстандай болуп мына миллиондоп зарплаталарды алып калабыз. Нан сатып алайын деп барсаң, килейген мешок акчаларды салып алып, нан сатып алганы барып калабыз. Эртең ушу эчтеке калган маселе, ушу сомдун стабильности эле калганда, ошо сомдун стабильностун дагы ради мнимого пока бул эмне үчүн кылып атат? Экономика өстү, ошон үчүн зарплаталар өстү деп калп айтыш үчүн акчаны көбүрөөк печатать этип туруп, аны баалар өсөт, инфляция. Ушу жөн эле болбогон, ал эл деле күлөт да. Бирок ошого жок, мынакей иштедик, мынакей неметти деген үчүн, ошон үчүн эле мына сомдун туруктуулугуна дагы доо келтирген. Бул мен эсептейм туура эмес. Бул такыр болбойт, мындай нерсе. Мындай кылууга такыр болбойт. Жакшылыкка алып келбейт. Анткени ошол эле учурда жеке фирмаларга абдан оор болот бул нерсе. Өзүнүн мындайча айтканда экономикалык программасын элге ачык айтты, жарыялады. 400 миллиард сом чогултуш керек, налогтордон бюджетке 400 миллиард сом чогултуш керек деп өзүнө амбициялык план коюп тур. 400 миллиард сомду, урматтуу бир туугандар, мен бүгүн калп айтпайм, болуш керек. Мен менен макул болбосоңуздар, жазыңыздар ушу комментарийлерге. Мен ойлойм, ар бир адам азыр бүгүнкү күндө 5 миллион адам Кыргызстандан азыр мисалы где-то мен 4 миллиондой жашайт го деп ойлойм да. Анткени 6 миллион болсок, 2 миллиондой чет жерлерде жүрсө, 4 миллиондой Кыргызстанда жүрсөк, ар бирөөбүздүн чөнтөгүбүздө мен ойлойм кыргызстандык мындай карапайым, мындайча айтканда, орустар айткандай среднестатистический же орто кыргызстандыктын чөнтөгүндө бир 5000 сомго жетпеген акча чөнтөгүндө бар деп мен ойлойм да. Бирок бул завышенный сумма. Негизи 2-3 миң сом. 2-3 миң сом бир кишиге чөнтөктөрүндө азыр бар.
бирок көпчүлүктө эмес, көбүндө жок. Ошол 2-3 миң сом дагы жок. Биз 5 миллион киши, мына санап көрсөңүз, 5 миллион киши 5 миң сомдон берсек, бул 25 миллиард сом болот экен да. 25 миллиард сом, 5 миллион киши. Мен 4 деп аткан жокмун, 3. 5 миллион киши 5 миң сомдон берсек, бул 25 миллиард сом болот экен. Акылбек Жапаров кантип 400 миллиард сом чогулткан да? 400 миллиард сом чогултуш үчүн биз 5 миллион киши канчадан бериш керек болобуз? Биз деген 5 миллион киши 50 миң сомдон ашык акчадан чогултуш керек экенбиз. Эми бул болбогон эле нерселер да. Мындай налогтор, мындай нерселер эч качан чогулбайт. Анткени мынча акча деле жок элде. Бизде баарыбыз кийимдери менен чогуу сатсаңар деле мынча акча чогула албайт. Анткени 400 миллиард сом деген 5 миллиард долларга жакын болуп атпайбы? 5 миллиард доллар элдин арасында мынча акча жок. Экинчиден, биздин өкмөт түшүнүш керек да. Негизи кризис учурунда дүйнө жүзүндө мамлекеттер, өлкөлөр антикризисный программаларды кабыл алат. Антикризисный программаларда эмнелер бар? Ал жакта социалдык гарантиялар берилет калкка. Ал жакта налогторду азайтышат. Налоговый каникулы деген бар, кредитный каникулы дегендерди жарыялашат. Кичи ишкерлерге, башкаларга жардам көрсөтүү, мамлекеттик программалар реализациялап башталат да. Акылбек Жапаровдун саясаты налог чогултма, кризис учурунда деле налог чогултуп, рынок өз-өзүнөн жакшы болот деген ушул жол мененчи. Негизинен кантип биз ушундайга болсун да, биз бартер системасы менен эле жашап калдык. Бартер системасы эле болуп калды. Даже байларда бүгүнкү күндө акча жок. Байларда деле акча жок. Алар өзүнүн жанагындай имуществолорун бартер кылып, нар жака бер жака бартер кылып атып эле күндөрү өтүп жатат. Анан кредиттерде негизи жамандамай адебин айтты Акылбек Жапаров. Бирок сиз ойлоп көрсөңүздөр, дүйнө жүзүндөгү бүт бай адамдарга барсаңыздар, ар бир жерде байлар бар да. Сиз азыр мени айылда жатып алып мени көрүп атсаңыз, ошо сиздин айылыңызда деле бир бай киши бар да. Өзү магазин ачып алган, дебедимке кылган. Ошол бай кишиге деле барып, ал балким өзүңүздүр. Сурасаңыз, сиз кантип айдың десең, айтат да, ал кредит алдың белең десең, кредит алгам деп айтат да. Анткени байыш үчүн, бедемке ачыш үчүн кредит алыш керек. Анткени акча асмандан түшпөйт. Первоначальный капитал керек да. Ошол баштапкы капиталды адамдардын баары эле, ошо шоро компаниясы болобу, башка компания баары эле алышат, кредит кылып алышат да. Анткени кредит албаган адам кантип байыт мен билбейм. Ошол эле Акылбек Усенбекович айтып атат, мен 10 миллиондогон сомдорду налог катары төлөп атабыз деп. Бирок кантип ал антип налог төлөйт? Эгерде зарплатасы 20 миң сом болотса, өмүр бою мамлекеттик кызматта болуп, мамлекеттик кызматтагы киши бизнес менен алектенгенге жол бербейт. Бирок ошол эле учурда 10 миллиондогон сомдорду кантип налог катары төлөп аткандыгы бул башка маселе. Балким ал киши кредит албай, взятка алып, ушинтип өнүгүп кеткенге жол мүмкүнчүлүк берилди. Ошондой кандайдыр бир шарттары болгондур. Балким ушинтип Кудай насип этип ушундай мүмкүнчүлүктөрү болгондур да ал кишинин. Бирок андай мүмкүнчүлүктөр 99,9% калктын мүмкүнчүлүгү жок да. Мисалы, адамдарга взятканы ким бермек эле? Акылбек Жапаровго бергендей, мисалы, балким аларга эч ким бербейт. Алар кредит алганга муктаж. Ошон үчүн мамлекет банковский сфераны, силер деген ошо банковский законду алмаштырыш керек. Бүгүнкү күндө банктардагы 95% актив бүт Казакстанга тиешелүү. Бул ачык эле айтылып атат. Оптима банк жана башка банктар бүт бары Казакстан менен аффилированный банктар. Спекулятивный деятельностьти жүргүзүп жатышат да. Ошон үчүн бизге банктар жөнүндө жаңы мыйзамды кабыл алыш керекпиз. И биздин дагы мамлекеттик банктардын жумушун мындайча айтканда натыйжалуу жүргүзгөнгө аракет кылыш керек да. Бул биринчиден, бул финансылык жагынан. Экономика боюнча айта кетсек, мисалы экономикада акчаларды мисалы чогултуп алып, урматтуу Акылбек байке, эмне кылат ал акчаларды чогултуп алып? Мисалы 400 миллиард сом чогултканды биз силер менен санап көрдүк, азыр калькулятор менен. Бул мүмкүн эмес. Бирок эмне үчүн бул оңой эле туруп айтып атат, чогултам деп? Анткени булар сомдорду принтерде печатать эткенде эле, мисалы биз кагазды печатать эткенде эле партиялар
агит материалды чыгарганда эле, гезит чыгарганда эле мамлекет акчаны чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Сомдорду да, доллар эмес, евро эмес, сомдорду. Эми сомдорду ошо булар өздөрү печать кылышат. Көп печатать этип туруп, мамлекеттик кызматкерлерди 1-апрелде зарплаталарын көтөрөбүз деп ошол инфляция кылышат. Ал деген бааларды өскөнгө жол берилет да, жол ачылат, баалардын баары тымызы менен өсөт. Ал баалар өскөндө жеке ишкерлердин баары бакырып ыйлайт. Эмнеге дегенде мамлекеттин ушундай принтери болуп эле жөндөн эле печатать этип бере берсе, жеке кызматкерлер, жеке компаниялар адамдардын айлык маянасын өзүнүн эмгеги менен принтерден чыгарбай эле акча тауып, ошол акча деген абдан оор табылган акчасын берип аткандыр, алар зарплаталарды көтөрө албайт. Ошондо биз дагы безработица, жанагы жумушсуздуктун деңгээли дагы бир эсе, дагы бир кыйла өсөт. Андан кийин мындайча айтканда дагы экономикалык кризис чечилмек түгүл, дагы гана өсө берет. Мунун баары эмнеде? Булар деген бюджетте эмне үчүн налогторду чогултуп, эмне үчүн акчаны топтоп, кандай максатта ушуну кылып аткандыгы дагы түшүнүксүз болуп атат. Өкмөткө бүгүнкү күндө суроо да, мына маселени мен деле канча жолу бердим, суроо, булар жооп бере албай коюшту. 400 миллиард сомду силер эмне кыласыздар деген суроого булар жооп бере албайт. 400 миллиард сом эмне кылат? Негизи мисалы мамлекеттик, мисалы айталы больница бар, мисалы бейтапкана. Бейтапканага мисалы бизге оборудование керек. Оборудование биз Германиядан алып келебиз, мисалы Германияда. Германияга барабыз, эмне биз сом менен бермек белек. Мынакей бизде 400 миллиард сом бар, бизге бериңиздер, ал айтат да, бизге сом кереги жок, бизге доллар керек деп айтат да. Биз доллар менен сатабыз, болсо евро менен сатабыз, болсо жа башка нерселер менен сатабыз деп алар айтышат да. Биз анан ошо 400 миллиард сомду алып эмне кылабыз? Мисалы спортсмендерге жабдыктарды алабыз десек, аны дагы долларларга сатат. Жата калса Казакстанга барып, же Орусиянын магазинине кирип сом менен бирдемке сатып алсаң, эчтеке бербей сага сомго. Сом деген бул биздин Кыргызстан ишиндеги процесстер үчүн да. Чет өлкөлөрдө мисалы бизге Кыргызстан экономикасына, Кыргызстан билим берүү системасына, Кыргызстандын саламаттык сактоо системасына, башка сфераларына бизге керектүү материалдарды алып келиш үчүн бизге деген эл аралык валюталар керек. Эл аралык валюталар Кыргызстанда кантип пайда болушу мүмкүн? Мунун эки эле жолу бар. Кыргызстандын өзүнүн мындайча айтканда промышленности болуш керек да, өндүрүү болуш керек. Ошо өндүрүлгөн бизге продукция чет өлкөлөргө сатылганда, ошондо биз дагы доллар менен долларга сатабыз да. Ошондо алар Кыргызстанга келип, бизде ошолордун баары Кыргызстанда болуп, анан ошол долларга биз деле чет өлкөлөргө барып, алардын товарларын сатып алсак болот. Бирок тилекке каршы биз экинчи эле жол менен бартабыз. Экинчи жол кандай бар? Ал кыргызстандыктар чет өлкөлөрдө жашап жүргөндөр Кыргызстанга ошо чет өлкөлөрдүн валюталарын жиберип жатышат. Мисалы Россияда жашагандар Кыргызстанга рубль салышат, же долларларга перевод кылып доллар кылып салышат. Америкада жашап аткандар, Европада жашап аткан кыргыздар бизди багып, сактап, коргоп, мамлекеттүүлүгүбүздү бүгүнкү күндө сактап келе жатышат. Анткени ошолор жиберген гана акча бизге чет өлкөлөрдөн дагы поставкаларды мүмкүн кылып жатат да, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн биз качан биз ушу промышленный политикага өтүш керекпиз, өндүрүү политикасына биз өтүш керекпиз да. Ал бул жөндө тилекке каршы биз бир дагы сөздү уга алган жокпуз. Өзүнүн сөзүндө премьер-министр бир нече жолу айтып кетти, налогтор гана жөндө ушундай болуп өсүп кете беребиз деп айтты.